Анарбек Токтогожоев атындагы Көксай орто мектеби аралыктан окутуу 5-класс кыргыз тили сабагы мугалим Бейшенова Салтанат Усеновна. Саламатсыңарбы урматтуу окуучуларым? Бардыгыбыз китеп дептерибизди алып чыгып, бүгүнкү күндү, айды дептерибизге жазабыз. Бүгүнкү өтө турган темабыз биздин сынатууч. Демек балдар, бүгүнкү сабакта силер сынатуучтордун жөнөкөй жана татаал сынатууч болуп бөлүнүшү тууралуу маалымат аласыңар. Сынатуучтор түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана татаал сынатуучтор деп эки топко бөлүнөт. Жөнөкөй сынатуучтор бир сөздөн турат. Мисалы, акылдуу, амалкөй, ыймандуу жана башка сөздөр. Татаал сынатуучтор эки же андан ашык сөздөрдөн турат. Мисалы, алдуу, күчтүү, кызыл, тазыл. Демек балдар, эки же андан ашык сөздөрдөн туруп, лексикалык жактан бир эле түшүнүктү билдирет. Ошондой эле, урматтуу окуучулар, жөнөкөй сынатуучтор ар дайым бир гана сөздөн турат. Эсибизден чыгарбайбыз, бир гана сөздөн турат. Ал эми татаал сынатуучтор эки же андан ашык сөздөрдөн турат. Ал үчүн, мисалы, көп бир учурда көбүнчөсү сынатуучтор ушул татаал сынатуучтор антоним түрүндө дагы кездешип калат. Ошондой эле тубаса жана туунду сынатуучтор кайсылар? Сапаттык сынатуучтордун баардыгы тубаса сынатуучтор болуп эсептелинет. Ал эми балдар, мүчөнүн жардамы аркылуу түзүлгөн сынатуучтор, дагы бир жолу кайталайм, мүчөнүн жардамы аркылуу жасалса, демек алар туунду сынатуучтор болот. Мисалы, балалуу, үлгүлүү, суусуз, тартиптүү. Демек балдар, булар мүчөлөрдүн жардамы аркылуу жасалып жатат. Ошондуктан булар туунду сынатууч болот. Эми дептерибизге 423 көнүгүү деп жазабыз. Ал көнүгүүдө көп чекиттин ордуна өзүнө тиешелүү сөздөрдү коюп, сөз айкашын түзөсүңөр. Мисалы, бул өз алдыңарча иштөө көнүгүүсү, өзүңөр ой жүгүртүп, көп чекиттин ордуна өзүнө тиешелүү болгон гана сөздөрдү жазасыңар. Ошондо ал сөздөрдөн сөз айкашы куралат. Сөз айкашын курап жазасыңар. Ошол боюнча дептериңерге шашпай, сулуу кылып жазабыз. Ар бирине тыныш белгилерин дагы туура жазабыз, сулуу кылып жазабыз. Анан айрым учурда тапшырманы дептериңерди мага жөнөтүп атасыңарго, ошол жерде көпчүлүк окуучулар боеп койгонуңар бар экен, замазка колдонбойбуз окуучулар. Андан кийин 424 көнүгүүдө татаал сынатуучторду катыштырып 5 сүйлөм түзөсүңөр. Ал жерде дагы ошо өзүңөр түзөсүңөр. Татаал сынатуучторду жана жогоруда айтып кеттим, татаал сынатуучтор эки же андан ашык сөздөрдөн турат экен. Демек балдар, 5 сүйлөм дептериңерге өзүңөр жазасыңар ойлоп. Андан кийин үйгө тапшырма. Ушул көнүгүүнү аткарып бүткөндөн кийин тапшырма деп жазасыңар дагы. 425 көнүгүү дейсиңер. Ал жерде берилишинде турат. Тубаса жана туунду сынатуучторду өз-өзүнчө бөлүп жазгыла. Демек, балдар, түшүндүңөр болуш керек, тубаса жана туунду сынатуучторго кайсылар кирет? Эгерде ошол сынатуучтордун арасында мүчөлөрү бар сынатуучтор кездешсе, демек алар кайсыга кирет? Туунду сынатуучторго. Демек, эки жакка бөлүп жазабыз. Туунду сынатуучторду өзүнчө, тубаса сынатуучторду өзүнчө. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат, окуучулар. Тапшырманы аткарып, андан кийин шашпай мага жөнөтөсүңөр.